10 бөлүм. Ахаптын Самарияда 70 уулу бар эле. Жею Израиль жетекчилерине, аксакалдарына, Ахаптын балдарынын тарбиячыларына кат жазып, Самарияга жөнөттү. Ал каттын мазмуну мындай эле: бул катты аларыңар менен падышаңардын уулдарынын ичинен эң мыктысын, эң татыктуусун тандап, аны атасынын тагына отургузгула. Мырзаңардын уулдары да, майдан арабалар да, аттар да, чептүү шаарларда, курал жаракта силерде болгондуктан падышаңардын тукуму үчүн согушкула. Алар аябай коркуп кетип, мына ага эки падыша туруштук бере алган жок. Биз кантип туруштук беребиз дешти. Падыша сарайынын башчысы, шаар башчысы, аксакалдар жана тарбиячылар Жеюга: биз сенин кулдарыңбыз, бизге эмне десең, ошону кылабыз. Биз эч кимди падыша койбойбуз, өзүң туура көргөндү кыл деп айттырып жиберишти. Ал экинчи жолу аларга мындай кат жөнөттү: эгер силер мен тарапта болсоңор, мага баш ийсеңер, анда эртең ушул убакта мага Израилге падышаңардын уулдарынын баштарын алып келгиле. Аларга кат жеткенде, алар падышанын 70 уулун мууздап, алардын баштарын себеттерге салышып, Жеюга, Израилге жөнөтүштү. Жиберилген киши келип, ага падыша уулдарынын баштарын алып келишти деп билдирди. Ал аларды эртең мененкиге чейин дарбазанын кире беришине экиге бөлүп үйүп койгула деди. Ал эртең менен сыртка чыгып, жалпы элге мындай деди: силер күнөөлүү эмессиңер. Мына, мен өз падышама каршы чыгып, аны өлтүрдүм. Ал эми булардын баарын ким өлтүрдү? Эми билип койгула. Теңирдин Ахаптын тукуму жөнүндө айткан бир да сөзү жерде калбайт. Теңир өз кулу Илияс аркылуу айтканын аткарды. Жею Ахаптын тукумунун Израилде калгандарынын баардыгын, анын даражалуу төрөлөрүн, жакындарын, ыйык кызмат кылуучуларын өлтүрдү. Ошентип эч кимиси тирүү калган жок. Анан ал туруп Самарияга келди. Жею койчулардын Бейт Эйкеттинин жанынан өтүп бара жатканда, Жүйүт падышасы Ахазайдын бир туугандарына кезигип, алардан: силер кимсиңер деп сурады. Алар: биз Ахазайдын бир туугандарыбыз, падыша менен ханшанын уулдарынын ден соолугун билели деп бара жатабыз деп жооп беришти. Ошондо ал аларды тирүү кармагыла деди. Аларды тирүү кармап, 42 кишини Бейт Экет кудугунун жанында мууздап салышты. Алардын бирөө да тирүү калган жок. Андан ары жөнөп, аны утурлап келе жаткан Рейхаптын уулу Жонадапка жолугуп, аны менен саламдашып, андан: менин сага ниетим ак, сенин да мага ниетиң акпы деп сурады. Жонадап: ак деп жооп берди. Жею ага: эгер андай болсо, анда колуңду бер деди. Ал колун берди. Жею аны өзүнүн майдан арабасына салып алды. Анан: мени менен жүр, менин Теңирге болгон кызганчаактыгымды көр деди. Аны майдан арабага отургузушту. Жею Самарияга келип, Ахаптын тирүү калгандарынын баарын өлтүрдү. Теңирдин Илияска айткан сөзү боюнча аларды таптакыр жок кылды. Жею бүт элди чогултуп, аларга мындай деди: Ахап Баалга аз кызмат кылган, Жею ага көп кызмат кылат. Ошондуктан мага Баалдын пайгамбарларынын, буткана кызматчыларынын бирин калтырбай чакыргыла. Анткени мен Баалга чоң курмандык чалам. Ким келбей калса, ал тирүү калбайт. Баалга кызмат кылгандарды жок кылуу үчүн Жею ушундай куулук кылды. Жею Баалдын урматына майрамдык чогулуш жарыялагыла деди. Чогулуш жарыялашты. Жею Исраилдин бүт жерине чабарман жөнөттү. Ошондо Баалга кызмат кылгандардын баардыгы келишти. Келбей калган бир да киши болгон жок. Алар Баал үйүнө киришти. Баал үйү кишиге толду. Ошондо ал кийим кайтаруучуга: Баалга кызмат кылгандардын баардыгына кийим алып кел деди. Ал аларга кийим алып келди. Жею Рехаптын уулу Жонадап менен Баалдын үйүнө кирип, Баалдын кызматчыларына: силердин араңарда Теңирдин кызматчылары жокпу? Карап көргүлөчү, анткени бул жерде бир гана Баалдын кызматчылары болуш керек деди. Анан алар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды чала башташты. Жею үйдүн сыртына 80 киши коюп, мен силердин колуңарга салып берип жаткан кишилердин бирин ким качырып жиберсе, анда ал качып кеткен адамдын ордуна өлөт деди. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык өттөрүлгөндөн кийин Жею жөөгүлүктөрүнө жана башчыларына: баргыла, аларды өлтүргүлө, бири да качып кетпесин деди. Аларды кылычтай өлтүрүштү. Башчылар менен жөөгүлүктөр аларды сыртка ыргытышты.
Анан Баалдын бутканасы жайгашкан шаарга жөнөштү. Баалдын бутканасынан буркандарды алып чыгып өрттөштү. Анан Баалдын айкелин талкалап, бутканасын кыйратышты. Ал жерди ажатканага айландырышты. Ал ушул күнгө чейин ошондой. Ошентип, Жею Ысрайыл жеринен Баалды жок кылды. Бирок Жею Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн таштаган жок. Дан менен Бейтилдеги алтын музоолорго табынуусун токтоткон жок. Теңир Жеюга: менин алдымда адилеттүү эсептелген нерсени чын көңүлүңдөн аткарганың үчүн, Ахаптын тукумун кырып, менин жүрөгүмдөгүнүн баардыгын аткаргандыгың үчүн, сенин уулдарың 4-чү муунга чейин Ысрайылдын тагында отурат деди. Бирок Жею Ысрайылдын Кудай Теңиринин мыйзамы менен жүрүүгө бүт жүрөгүн берип, аракет кылган жок. Ал Ысрайылды күнөөгө батырган Жаробамдын күнөөлөрүн таштаган жок. Ошол күндөрдө Теңир Ысрайылдын жеринин аянтын кичирейте баштады. Хазаэл Ысрайылдын баардык жериндеги ысрайылдыктарды кырды. Ал Ярдандын чыгыш тарабындагы жерде Гилад жерин, Гат, Рубейн, Менаше урууларынын жерин, Арнон дарыясынын боюндагы Аруэрден тартып, Гилад менен Башанга чейинки жерлерди басып алды. Жею жөнүндө, анын кылган баардык иштери, көрсөткөн эрдиктери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жею ата-бабаларына кошулду. Сөөгү Самарияга коюлду. Ордуна уулу Жаахас такка отурду. Жею ысрайылдыктарга Самарияда 28 жыл падышачылык кылды.